Assalamu алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырлуу радио көрмандар. Адаттагыдай эле ишемби күнү кечинде эфирден орун алчу дарыгерден кеңеш берүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү сөз кыла турган темабыз кулак мурун оорулары боюнча болот. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Пайдалуу маалыматтарды аласыздар деп ишендирип кетейин. Бүгүнкү конугубуз болсо Сен-Намет клиникасында эмгектенген Сатаров Кайрат. Assalamu алейкум, кош келиңиз Кайрат мырза. Биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Иншалла. Ыраазы болсун. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип ушуну бир сиздер менен маектешкенге мүмкүнчүлүк берди. Бул Алланын чоң жакшылыгы. Аллах таала ушундай бир жакшы иштерди кылдырышка, ушундай бир инсандарга ушундай бир пайда жеткизгенге мүмкүнчүлүк берип жаткан үчүн көп шүгүрлөрдү айтабыз. Сен-Намет клиникасында иштейсиз. Учурда, Ооба. бир аз айтып кетпейсизби клиника боюнча? Биздин клиника билесиздер, медицина интегративдүү ошо дем дагы салуу боюнча, хижама да кылуу боюнча, массаж кылуу боюнча бүт тараптан жана мындай руханий анан жана медициналык тараптан дарыланат инсандар. Бизге келген оорулар эң биринчи эми жанагы башында айтканда оору шариаттын айтышы боюнча оору жукпайт деп айтылат да. Оору инсандан инсанга жукпайт деп айтылат. Эми ошол оорулар кайсы жактан келип чыгат десе, бул оору бардыгы эле адамдар кыжалатчылыктан, же бир стресстен, же бир башка бир кыйналган себептен, ушундай бир адамдар үй бүлөлүк жанагы бир кыйынчылыктын себебинен, ошондой ар кандай кыжалаттардын себебинен, балким бирөөгө дем салып жанагындай эмне окутуп коет го. Ошондой окутуп коюу, жанагындай бир жин кирип алуу, ушундай бир бардык нерселер бар эмеспи? Ошого биздин клиника ошондой бир камсыздалган, жанагы биринчи руханий тазалайт. Ал жакта биздин молдокелерибиз бар, алар дем салышат. Дем салып ошол адамдын ичинде биринчи руханий тазалангандан кийин ал бир медициналык тараптан башка бир дары уколдорду алганда дагы ал инсанга жеңил болот да. Жана хижама кылдырып, анан массаж кылдырып, ошондой бир нерселерди кылдырып, анан ошол бир дары уколдорду алса дагы адамдарга көп бир пайда жеткизет да. Бүгүнкү күндө ошондой бир биздин клиникада ушундай болуп жатат. Аллага көп шүгүр келтиребиз. Аллах таала ошондой бир устаздарыбызга ушундай бир инсандарга жардам бериш үчүн мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошондой бир колунан келгенде адамдарга ушундай бир жардам тийсин, ушундай бир кыйналбасын, башка болбосун. Көп адамдар азыр эми жанагы жин оорусу менен ооруйт. Бирөөлөр дуа салдырып коюп, кыжалатчылык башка болду. Бизде жанагы кулактын оорусу боюнча дагы көп адамдар ошондон келет да. Кулагымда шум пайда болуп калды, кулагым укпай калды, өзүнөн өзү эле кулагым укпай атат. Үйдө отурган элем ушундай бир стресс болдум, кыжалат болдум, башка болдум, анан ошол себептен азыр эми кулагым укпай калды деп келишет бизгечи. Силерди кылганда жана көп адамдар ошол кулагын укпай калып, кыжалатчылыкта эң алгачкы ошол кулагы укпай калса эле адам кыжалат боло берет экен да. Башка жеринен кулагың укпай калса, бияктан сырттан эмне болуп жатканын биле албасаң, өзүнчө эле бир башкача бир нерсе болуп кеткен. Туура, ушуну сиз сөзүңүздү бөлүп коеюн, кечирим сурайм. Ушу өзүм башыман өттү да. Кулагым чукотуп эле бир нерсе болуп калды меники. Анан эле бир кыз деп эле баягы мештик укпай эле чын эле жакшы башкача болуп калат экен. Аркаман келип бирөө сүйлөсүп укпай тура берем. Ушундай учурлар көп болду да. Анан кулагым тазалаткандан кийин бир көзүң ачылгандай болот экен да. Чын ошо сиздин айтып атканыңыздан улам айтып калдым да. Бирок ушул Аллах берген ушул неаматтарды баркын билбейт экенбиз, ошондой болмой сайын, карабайсызбы? Алланын берген бизге чоң жакшылыктарын качан ошол адамга оору келсе, андан кийин адам ойлонот экен да. Түрдүү оорулар бар эми кулакта, билесиздер. Сиз айткандай жана кулактын укпай калганда тазалашы боюнча бүгүнкү күндө көп адамдар ошондой бир кулакты өз алдынча отуруп алып тазалашат да, өз алдынчачы. Кулакты кандай кылып тазаласа болот, эмне кылып тазаласа болот депчи. Өзү жанагы бүт адамдар Кайрат мырза, кечирип коюңуз, азыр кулактарга гана өтөлү. Азыр клиника боюнча айттыңыз, жакшы айтып бердиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар,
Бүгүнкү башында айттык, темабыз кулак, мурун, тамак оорулары. Ушул тема боюнча сиздерде суроо болсо бизге жиберсеңиздер болот. Биз дарыгерден жооп беребиз. 705-96-94 номерине жиберсеңиздер. Тилекке каршы бүгүн биз техникалык себептерге байланыштуу экранга суроолорду чыгара албайбыз, бирок мен телефонго келген дарыгерге окуп берем. 705-96-94 номерине жиберсеңиздер болот. Кайрат мырза, теги эле кулак оорулары канча түргө бөлүнөт? Кулак оорулары жанагы острый баштапкысы оорулары, анан хронический, кийин жанагы айткандай нервтин себебинен, нейросенсордун түгүнгө окушту кулактар жанагы нервтин себебинен укпай калгандары острый, хронический болуп ошондой болуп бөлүнөт. Анан острыйдын өзүнүн ичинде ошондой бөлүнө тургандары бар, жана наружный отит, анан катаральный отит, гнойный отит болупчу. Эң негизгилери кайсылар? Негизгилери жанагы азыркы учурда көп жанагы кулак шамалдап калган себептен гнойный отит болуп калат, катаральный отит деген болуп калат. Көп учурда жана кулактан ириң агызып көп жүрүп калган себептен хроническийге өтүп калат. Анан кайра доктурларга барып кайра лечение алгандар болуп калып атат. Канча көп лечение алса баары бир жана лечение албай жүрүп калган учурларда угуш начарлап кетет да. Эң эле алгачкысы бул жанагы наружный отит дегенде кулактын сырткы жактарында балким жана фурункул болуп калат, сыздок деп коет го бизде. Ошондой нерсе. Анан көбүнчө жана врожденный свиш деген бар жаш балдарда, кулак чекесинде бул жерде кичинекей бир тешикче пайда болуп калат, ошол жактан гной чыгып калат. Кээ бир учурларда бул адамдар жанагы эмне экен деп кичине бир жидкость чыкса ошону басып ичинден сыгып коюшат, анан ичинде жанагы проход тосулуп калат, анан ошого воспаление болуп ичине ириң толуп калат. Анан жарып чыгыш керек болуп калат да. Ошого ошол свиш деген нерсе эгерде кулагынын бул жеринде тешик бар болгон болсо аны тийбей эле койгон жакшы. Анан фурункул болуп калса эми жанагы вишневский масларды коюп эме кылышат да. Болбой калса бизге кайрылса биз ошону скрывать этип, ичинде ириңин чыгарып, анан дары уколдорду жазып ошондой кылып беребиз да иншалла. Мүмкүн ошондой нерсе болуп жатат. Анан острый отитке өтүп калган, катаральный отит болуп калгандачы бул мүмкүн көп учурда жаш балдарда болот да бул нерсечи. Катаральный отит деген көп учурда жаш балдар жанагы ушул оор боюнча мындай чечмелеп берсеңиз, отит деп кайсы оор аталат, неден пайда болот? Отит ошол шамалдап калган себебинен болот, кулакка суу кирип калган себептен. Анан көбүнчө жанагы грипп болгондо, воспаление болуп, мурун бүтүп жабылып калганда кулактан кулак менен мурундун ортосунда канал турба бирди мындай айтканда. Ошондо мурун жабылып калса, башка болсо кулакка воспаление жүрүп кетет да бuyакачы. Кулак оорусу ошондон пайда болуп калат. Жана катаральный отит жаш балдар айттык го жана. Жаш балдарда кулактын оорусу бул өтө катуу оорутат да кулак. Биринчи баштап оортканда катаральный отит болгондо көп учурда жаш балдар ыйлап, түн ичинде уктабай ыйлап чыгат да, мындай кыжалат болуп, ооруп, башка болуп. Ата-энелер байкабай калат да. Дене табы көтөрүлбөйт бирок. Дене табы көтөрүлбөйт. Дене табы жанагы грипптин себебинен болот аны. Анан ал учурда жанагы ошол нерселерди берип, башка эле нерсе менен алек болуп калат да, мындай айтканда кайсыл жери ооруп атат экенди байкабай эле билбей элечи. Бирок кулактын ооруганы болгондо бул катуу оорутат да кулакчы. Ошого биринчи байкап көрүп, кулагынын ичин карап, кандай экен, кызылбы, башкабы. Эгерде катаральный отит болсо, кулактын ичи кызарып калат да, мындай айтканда. Ошол учурда кайрылса, жанагы гнойный отитке өтпөйт да, мындай айтканда. Гнойный отитке өтүп калса, анда жанагы кулактын перепонкасында перфорация болуп калат. Гнойный отит деген бул ириңдеп кеткен. Ириңдеп кеткен, кулактан ириң агып, суу агып ошондой болуп калат да. Ошол жакка өткөзбөй, баштапкы учурда эле ошол дарыларды коюп, жанагы обезболивающий дарыларды коюп, эме кылса жанагы жакшы болгону, кийин гнойный отитке өтпөгөнү жакшы да, мындай айткандачы. Көбүнчө гнойный отитке өтүп калгандан кийин жакшы каралбай калат да. Ириң агып калат. Анан кес-кесте жуундурганда кулагына суу кирип калса, кайра ириң агып калат. Кийин чоңойгондон кийин деле жанагы грипп болуп калса, башка болуп калса, кайра ириң ага берсе, перфорация жанагы кулактын тешиги чоңоюп кетет да. Барган сайын угуш начарлап кетет. Бул уже хроническийге өтүп калгандан кийинчи. Анан постоянно ошондой болбошол тартипте жүрүп калыш керек, жүрүп калат да, мындай айтканда. Мүмкүндө кулактын ошол перфорация болгонуна, кулактын ошол барабанный перепонканы жамаш боюнча дагы операциялар болуп жатат. Биздин клиникада кечирип коет. Перепонка деген бул тарсылдак кыргызча айтканда. Кулактын тарсылдагы. Кулактын тарсылдагы. Ошол кулактын тарсылдагын жамаш боюнча бүгүнкү күндө республикалык больницада
операция болуп жатат, бирок биздин клиникада боло элек бул нерсе жакында эми Кудай кааласа Алланын мүмкүнчүлүк берсе ал жактан дагы кылабыз иншалла. Секен үйрөнүп ошол жактан дагы киргизели деген пландарыбыз бар. Акырындан бүгүнкү күндө жаңыдан эле бул жактан иштеп баштаганга көп мындай күчтүү операциялар жүрө элек. Ошондой бир оорулар келсе, ошондой бир кулагы ооруса, же кулагында фурункул пайда болуп калса, же бир свиш пайда болуп калса, ошо кулагынан ириң агып калса, же кулагында жандай кулук туруп калат го. Ошол кулук туруп калганда ошону тазалай албай аткан болсо, биздин клиникага кайрылса, биз ошону дарылап чыгарып беребиз иншалла. Анан көп адамдар ушундай бир кулактын ичинде жанагы кулук туруп калгандачы, кулук туруп калганда ошол бойдон эле келип калышат да, ошол бойдон эле. Бизде совет эң биринчи ошо дарыгерге барарда, ким болбосун, каякта жашабасын, каерде болбосун, каяктан угуп аткан болбосун, кулагынын ичинде эгерде кулук бар болсо, кулагынын ичинде кулук турса, жана ал жердечи көзгө көрүнүп турат, эми карайып чыгып турат. Ошондой учурда ошону эле ошол бойдон эле барбастан, балким жанагы вазелиновый масло деген бар, перекс водород деген бар 3%. Ошону кулагына тамызып, жанагы жумшартып алып барса, дарыгердин дагы ошону чыгарышка жеңил болот да. Болбосо жана чыгышы кыйын болуп, жусаң дагы чыкпай, анан жана кыйналып калат да. Жумшартып алып, бүгүн барып, бүгүн көргөн болсо, бүгүн тамызып, эртең барса, 2-3 тамчыдан 5-6 жолу тамызып, жумшартып коюп барса, анан жана кулуктун да чыгышы жеңил болот, кулактанчы. Кулактан чыгышы жеңил болуп, кийин угушудан ачылып бир аз эме болуп калат. Эгерде көбүрөөк учурда ошондой кулук менен жүрүп калса, кулук мененчи, анан сууга түшкөндө, бассейнге түшкөндө, душка түшкөндө, эгерде воспаление жүрүп кетип турган болсо, жанагындай катаральный атит болуп, кулак катуу ооруп калышы мүмкүн. Анан ичинен ошондой оорусуна чыдап, жана ооруну баса турган кетанал, ошого окшогон дарыларды ичип, оорусуна чыдап жүрө берип, убактысы болбой, бошобой, башка болуп ушинтип жүрө берсе, анда гнойный атитке өтүп калса, жана ириң агыш боюнча ошого өтүп кала турган болсо, аны лечение кылыш бир аз кыйын болуп калат да, постоянно жанагыдан ириң агып калат да. Жаш балдарда эми кулагынан ириң агып калса, аларды дарылаш жеңилирээк болот да, себеби жанагыны кулагына дарылап, ириң акканда билесиздер, жана мазок алынат кулактанчы, чувствительностьке кайсыл ооруга, ошол оору мындай айтканда атит, жана гнойный атит, ириң акканда ошол ириң кайсыл дарыга, кайсыл антибиотикке чувствительность болсо, ошол боюнча дарыласа, жана дарыгерге да жеңил болот да, себеби ар түрдүү эле дарыны көп учурда жана бейтаптар бул буякка барат, аякка барат, ага барат, буга барат, кулакка кайсыл дарыны тамызса, ошол токтошуну билип алып туруп барса жакшы болот да. Жана кулактан мазок тапшырып туруп, ал эми 3-4 күндө чыгат тура, бир аз күтүп калыш керек болуп калат. Кулактын ошол жана ириң акканда зерикпестен, эгер көп ага берсе, кайра суу агып ошондой боло берсе, кулагына ошондой мазок алдырып, лабораторияга барып тапшыртыпчы, анан чувствительностьти билип алып туруп, дарыласа, жана инсанга жеңил болот да, кулагынын ириң дагы токтошу жеңил болот. Кийин дагы байкап турат, ошол дарыны койганда кулактан ириң токтоп калат да, мындай айтканда. Кулку толуп калганда кулакка. Ошондо өз алдыбызча чукулган туура эмес турбайбы? Өзүм алып коем да, сөзсүз барыш керек экен дарыгерге. Ошо жана башында мен айтып өткөн окуя ошондой болгондо, мен өзүм жок кулкуда толгонун билбейм, бирок кытышып аткан чукулуп аткам да. Кулагым кычкандан чукуласам эле бир нерсе пш этип эле бет ошондо кулагым жабылып калды да. Ошондо өз алдынча аракет кылганыбыз туура эмес болуп калат экен да. Анан дагы ошого кошумча эле азыр эми күн ысып атат, жай келип калды, сууга түшөбүз, кичинекей балдар да түшөт, кулакка суу кирип кетет баштан өткөн. Ошол сууну чыгарыш керек да, ошол бойдон жүрө бербеш керек турабы? Суу ошо кала берип чыкпай кала берсе эмне болот? Кулакта жаман натыйжаларга алып келиши мүмкүн да. Жаман натыйжага ошол жана айткан катаральный атит, воспаление болуп, острый атит. Ошондон да болушу мүмкүн, сууга бергенде эле. Жүрүп калгандачы. Жана кулактын ичини өз алдынча тазалоодо көзгө көрүнүп турса, чукулагандачы, биз эми бүгүнкү күндө жана ухачка деген чыгып калды, ошол менен тазалайбыз да көп элечи. Бул нерсе зыян экенин билип туруп деле кайра эле ошол менен тазалайбыз, себеби биздин акылыбызга ошол нерсе сиңип калган, мен ушул менен тазалашым керек депчи. Мындай айтканда, каш ложка менен тамак жеш керек дегенде точно ошону эле кармагандай эле кулакты дагы ушу менен тазалаш керек деп ухачканы кармап алганбыз да. Эми ошол ухачка менен кулак тазалаганда, өз алдынча тазалаганда, аны көзгө көрбөй эле
кулак чукканда ичине пресстеп салат да, акырыначы жанагы барабанный перепонка жака пресстеп анан ошол жактан чыгышы да кыйын болуп калат да. Ошого бир аз эле жанагындай ширеңкени кичине ватага орап туруп, ичине салып, круг кылып айландырып тазаласа, чыгышы жеңил болуп барат да. Өзү бир айда бир ошондой бир кулук өзү пайда болуп турат да, ар бир инсандачы. Ар бир инсанда пайда болот кулуктун эми жанагы кээ бир кулуктар болот, жанагындай кара күрөң түстүү болот, майлуу болот, анан кээ биркиси жанагындай сухой болот, курук ак болот, ошондой болуп турат да. Берки майлуу болуп чыккандар жанагындайчы, кара болуп чыккандар булар толуп калат да, бат эле толуп калат. Ошого кулактын ичин тазалап бир айда бир аз жанагы спичка менен ватаны орап туруп, эскиче кылып туруп ичине салып туруп, круг кылып айландырып турса, чекесинде болот да, кулукчу. Ошо менен акырын тазалап турса, ичине толбой да калат да, мындай айтканда. Эгер толуп кала турган болсо, анда көрүп туруп, карап туруп, жанагы айткандай вазелиновый маслодан капить этип туруп, анан дарыгерге барса, аны тазалап чыгарышында жеңил болот да. Аны тазалабай эле ичинен эле өзү эле тазалай берсе, жанагы айткандай острый отитке келип калышы мүмкүн да, жанагы перепонканы воспаление кылып алышы мүмкүн, балким тазалап атканда кулактын чекесин канатып алышы мүмкүн, же перепонканы воспаление кылып алышы мүмкүн, же жанагы ошол бир тарсылдакты тешип алышы мүмкүн. Ата-энелер жанагы энелер балдарына кулагын тазалап берем деп атып көп учурда канатып алышат, жанагы перепонкасын тешип алышат өздөрү элечи, үйдөн тазалайбыз деп атып. Бар болсо тазалаш керек, анан бир аз бар болгон болсо аны тазалабай эле коюш керек да, бир аз эле карап туруп эле маслодан тамызып койсо, вазелиновый масло ал өзү эритип жоготот да. Аны тазалайм деп көп учурда жанагындай бир ухачканы же башка бир нерселер менен ийне менен тазалап берсен, башка кылат ушундай нерселер менен тазалап салышат да. Анан кулактын ичинде жанагы кире мындай кулактын чекелеринен сыйрып алышы мүмкүн, канатып алышы мүмкүн, көп учурда канатып алып атышат, перепонканы тешип алып атышат. Тазалайм эле депчи, жөн эле тазалайм деп атып, ошол нерсеге дагы келип калып атат да. Ошого өз артынча тазалабай. Суроолор келип калыптыр WhatsApp'тан дейт. Саламатсызбы? Кулагым булак болуп жатат дейт. Эмне кылсам болот? Булак деген ошол ириң агып атат деген да, бул ириң агып атат. Ошол эми көп учурдан бери агып аткан болсо, көп учурдан бери ал инсан жана айткандай кулагынан мазок тапшырса, бак лабораторияга барып, кулагынан мазок тапшырып, анан ошол мазок тапшыргандан кийин жаңы көрүш керек да, кайсыл дарыга, кайсыл антибиотикке чувствительность. Ошол боюнча дарыласа жеңил болот. Айны эгерде ириң акканы токтобой аткан болсо, бизге Сенамед клиникасына келсе, биз ошол жактан карап туруп, жанагы чувствительностьтун алып келсе, жууп тазалап дары коюп беребиз. Булак акканда ошондой бир дарылар тамыш керек да, кулактын өзүнө эме кылганчы. Антибиотик укол дарыларды алыш керек. Кулакты жууп тазалаш керек ичинечи. Тазалап ириңди чыгарып, анан дарыланса, анан жакшы болот да. Анан кийин дагы бул инсандан эгерде көптөн бери агып аткан болсо, ошондой булак болчу. Бул эми бир айдан кийин дарылангандан кийин деле жанагындай бир азыр айттыңыз го, жана жай келди, башка колу сууга түшөт, башка бассейнге түшөт депчи. Ошондой кулагынан көп учурда ириң аккан инсандар сууга түшкөндө кулагына ватаны вазелиндеп алып түшсө жакшы болот да. Кулагына суу киргизбеш керек. Бир айдан кийин жакшы болуп калган болсо, кулагы жакшы болуп калды, ириң акпай калды, жакшы жүрөт да мындай. Эми ошол жакшы жүргөндө кулагына вата салбай эле дагы душка кирип алса же бассейнге түшүп алса, ошондой болсо кулагына суу кирет дагы, перепонка тешик да. Кайра суу кирсе, кайра дагы ошентип ириң ага берет. Ошон үчүн инсан өзүнө эле жанагы кулагына өзүнө өзү көңүл бурса, ошол өзүнө өзү көңүл буруп, кулагына жакшы караса, ал жүрө берет. Өзүнө өзү көңүл бурбай калса, кулагына суу киргизип алса, кайра элечи. Ал хоть Америкага барып келсе деле, кулагына бул жак келгенден кийин, жакшы болуп калгандан кийин, кулагына суу киргизип алса, кайра эле дагы ириң агып калат да. Перфорация бар да, ал эми жанагы перфорацияны жаматып, операция кылдырып койсо, анда башка. Негизи эле сууга түшүп атканда суу кирип кетпеш үчүн да. Айын ошондо пактага коюш керек кулагга, мындай таза болсо деле, кулагың оорубаса деле турабы. Таза ошондой коюп алган жакшы. Жаңы бала төрөлгөндө жуундурганда ошентебиз го, ошондой эле. Бизде эле сууга түшкөндө ошентип керек экен. Вазелин менен жана ватаны кичине бир майлап туруп, анан киргизип кулакты тосуп койсо, суу ичкери кирбесе жакшы болот да. Суу кирип калса, чыгышы кыйын болуп, башка болуп, жана мурда кичинекейибизде сууга түшкөнүбүздө суу кирип калса,
ташты кулакка коюп алып секирип чыгат элек го. Ошондой нерседен бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Ошого суу кирип калса, кайрылса, ичин тазалап туруп, кургатпадан дары коюп беребиз да. Адам аллергия болгондо да түшкүрөт. Анан насморк деп атам, мына бир аз суу курунуп калгандагы, түшкүрөт да. Экөөнү кантип айырмаласа болот мисалы? Грипп болуп калган учурда эми жанагы насморк болгон учурда бул бир аз эле убакыттын ичинде да. Температура болот, башка болот, мурундан суу агат, суу анан агып ал гнойго айланып, жана иринге айланып, сасык жыт чыгып, ошондой нерсе пайда болуп калат да мындай. Воспаление жүргөндөчү, насморк болгондо. Аллергический болгондо эми ал инсан өзү билип калат. Кайсыл учурда аллергический, ал аллергиясы бар адамдар буларда сезонный болуп калат, сезонныйча. Көп учурда жаз башталганда, жана бүт нерсе гүлдөп баштаганда башталат, анан чаңга чыкканда, кээ бир киши жана таттууларды жегенде ошондой бир аллергия чыкканда, булардын көздөрү кошо, кулактын, мурундар, ошолор тамактар кычыштырып, аллергия өзүнчө эле башкача болуп калат да. Аллергия болгондо мурундан такыр эле дем өтпөй эле, жана дем ала албай эле, бат-баттан эле мурундан суу агып, ошентип болуп калат да, кыйналып калат аллергия болгондочу. Аллергиялык врачтарга кайрылып же бизге кайрылса, биз деле ошол бир бүгүнкү күндө аллергия болуп, мурундан көп суу агып, мурду бүтүп жабылып калган бейтаптардан кайрылып атат. Аларга дагы ошондой бир оорусуна, аллергияга каршы ошондой укол дарыларды, таблеткаларды жазып беребиз. Өзүбүздүн жанагы биздин Сенаметте дагы өзүбүздүн дарыларыбыз бар, ошол жактан келип чыккан жасалган дарыларыбыз, ошол Сенаметтин дарыларынан дагы ошодон жазып, иммунитетти да күчөтүп, эми жанагы иммунитетинде айтканда ошол инсандыкка ошол аллергия болгон нерсеге күрөшө албай атат да, ошон үчүн мурду бүтүп башка болуп, анан ошого бизде ошондой дарылар бар, ошолордон дагы жазып беребиз. Анан көп эле адамдар бүгүнкү күндө жакшы болуп атат аллергияданчы. Кандай симптомдор болгондо лоорго кайрылыш керек? Мурунданбы? Негизи эле да, ошо кулак мурун, кулак мурун тамактарды. Биринчи жанагы баштапкы гной ириң ак электен мурда ооруп атат кулакча. Ооруп атканда адамдар байкабай калат да, жанагы кулагымда суу кирип калды деп ойлошу мүмкүн, же кулук бар деп ойлошу мүмкүн. Ошол кулак ооруп баштаганда эле келсе, көрүнүп койсо, жанагы дарыланыш да жеңил болот да. Анан ага укол дарылар дагы мындай айтканда бүгүнкү күндө бардыгы эле акча маселесине келип такалып калып атпайбы? Дары таблеткалар кымбат, жана ичейин десең, дары алайын десең, башка кылайын десең эле аптекада бүт баары эле кымбат. Анан кайра эле ошол уколдорду ала бериштен да адамдар кыжалат. Ошого баштапкы учурда кулак ооруп баштадыбы? Ооруп баштаганда эле зерикпестен барып көрүнүп койсо, кандай болуп атат, эмне болуп атат? Кулак бир аз эле ооруп баштаганда ичинде бул кулак баштапкы оорусу өтө катуу оорутат. Жана ийне сайгандай кылып катуу оорутат. Жаш балдар ошон үчүн өтө катуу ыйлайт. Катуу ыйлаганда биз жаш балдарга көп айтабыз, энелерине көп айтабыз. Балаңыз ыйлап атабы? Ыйлап атат. Кулагын кармап алып эле түнү менен ыйлап чыкты, түн ичинде кичке ыйлап чыкты. Ошол ыйлап эле чыкты, ушундай болуп чыкты деп арызданып келишет да. Караганда биринчи жанагы бир ооруп атат, байкап атат, көрүп атат, кулагын кармап ыйлап атат. А биз болушу таблетка берип коесуң, же чинип бар, жанагы сироптор бар, ибуфен, норофен сиропторчу. Ошолордон берип, бир аз болсо да оорусун кайтарып, эгерде врачтан алыс боло турган болсочу, жанагы ооруну кайтарбасаң жаш бала да ыйлай берет, башка болот. Күндүз келгенде врачтарга кайрылса, бизге келсе, анан ошого карап дары укол жазып беребиз. Эми бүгүнкү күндө жанагы кулак катуу ооруп калса, Борнеспирт деген бар, анан Дроплекс, ошондой лидокаин составында бар дарыларды баштапкы учурда ушундай дарыларды жазсак, жанагы оорусу дагы, анан анын дарыланышы дагы жеңил болот да. Дарыланышы дагычы. Ошого анан мурду бүтүп, суу куюлуп, көбүнчө жанагы адамдар грипп эле болуп калган окшойм, жөн эле мурдум эле бүтүп калган окшойт. Ошо мындай учур болот да. Мурдум бүтүп берет. Бирок грипптин деле симптомдору жок да. Түшкүргөн эле жоксуң, бирок мурдум бүтүп берет көпкө чейин. Бул эмне белгиси? Ошолорда да бар кайрылыш керек да. Мурун бүтүп жабылып калганда ошол вазомоторный ринит, гипертрофический ринит, анан атрофический ринит болуп бөлүнүшөт да буларчы. Аллергический ринит болупчу. Мурундун ичинде көп учурда жанагы
аллерген себебинен мурундун ичинде носовой раковина деп коебуз 3 катар келген эт болот. Ошол 3 катар эт мындай айтканда мурун менен дем алабыз да, мурун менен дем албайчы. Ооз менен дем алган учурда мурун мындай айтканда жалкоо болуп калат да, жалкоо болупчу. Анан мурун менен дем албай, ооз менен эле дем алып жүрө берет, ооз менен дем алып жүрө берет, мурун жабылып калат да жанагычы. Анан мурундун ичиндеги жанагы эттер чоңойот дагы, анан аны тосо берет да. Ana ошого каршы бизде дары таблеткаларды жазабыз. Анан ошонун себебинен жакшы болуп калат иншалла. Мурундун ичи жабылып калганда башка болгондо көп учурда адамдар ошол жана гипертрофический ринит деп коет, мурундун ичинен носовой раковиналар ишип чоңоюп калган, дем алыш жолу тосулуп калганда ошол учурда жанагы нафтизин, ринацел ошондой мурунга тамыза тургандар тамызып, ушу менен жашап жүргөн адамдар да бар да бүгүнкү күндө. Мурду бүтүп калса деле ошону тамызып коет. Ал эми бир аз убакыттын ичинде да өзүнүн жанагы мындай айтканда убакыттын ичинде ошол дары таасири канчалык деңгээлде таасир 1-2 саатка эме берет, мурду бир аз ачылып калат, сүйүнүп калат. Ал ошо менен мындай айтканда мен өзүм дарылап жүрөм деп ойлоп калат да. Ал өтө туура эмес да, жана кайра мурдуна ошол мурду жабылып калганда ошону тамыза берсе, бул ошого өнөкөт болуп калат да мындай. Ошо аркылуу жүрүп калат да мурдуна кайра ошону эле тамызып эле ошонун эле аркасынан жүрүп калат да. Ошого мурдуна андай нерсени көп тамызбастан андан көрө ошол врачка дарыгерге кайрылса, анан ошол мурундун ичиндеги ошол эт канчалык деңгээлде чоң, канчалык деңгээлде кичине, анан мурунда эмне болуп атат, кандай болуп атат, чындап эле ошондой гипертрофический ринит болуп атабы же башка нерсе болуп атабы, ошого карап туруп лечение алса жакшы болот да. Анан өз алдынча ошондой нафтизин эмелерди тамызган инсандар көп да, мурдун жабылып калды, башка болуп калды депчи. Ошого мурундун ичинде воспаление болгондо, жабылганда, тосулганда бат эле кайрылса, анан ошого карап дары укол жасаса жакшы болот да. Гайморит деген оору бар. Бул оору неден пайда болот? Айыктырса болобу дарылап? Гайморит деген оору бар. Эми бүгүнкү күндө көп адамдар жабыркайт бул оору менен. Анан мен гайморитим бар. Бизге келгенде дагы мен гайморитим деп келишет да. Сиз каяктан билесиз гайморит экенин деп сурап койсоң, мен мурда болгом дейт да. Гайморит мурда менен жүрбөйт да, мындай айтканда бүгүнкү күндө азыр эми бүгүн грипп болуп калса, грипп болуп калганын себебинен жанагы кайра ошол гриппмин деп жүрө берип, мурундун ичинде жана суу акканда бизде жана деп мурунду тартып коюп эле жүрө беребиз го. Ошентип жүрө берген сайын жана мурундун ичинде айттык го, 3 катар эт бар деп, носовой раковина, ошолор шишигенде, дем алыш жолу тосулганда воспаление жүрөт дагы, жанагы суу кайра аккан суу барып гнойго айланып, ириңге айланып, анан мурундун эки жагында ошондой гайморовый пазухалар, лобный пазуха, ошондой жерлер бар, пазухаларчы, мындай боштукчалар. Ошол боштукчалардын ичине ириң толот дагы, анан ошол гайморитке айланат да. Бул өтө катуу оорутат пешенени, чекелер бүт бардыгы ооруйт, мурундан сасык жыт чыгат. Ошол учурдачы ооруган учур, гайморит болгон учур ошол жанагы адам башты ылдый кылганда, сажда кылганда, намазга барганда, руку кылганда пешенеле чекелери катуу ооруйт да. Анан мурундан чыккан жанагы жыт башкача бир ириңдин жыты чыгып калат мурунданчы. Ошол учурларда ошого укол дарыларды жазып, антибиотиктерди, противовоспалительныйды, диклофенак дегендер бар го, ошого воспаление эткендерди, антигистамин таблеткаларды, анан мурдуна тамыза тургандарды жазып, ошолор дарылаган жеңил болот да бизде. Бир суроо келип калыптыр көрүүчүлөрдөн. Мурда бизге апаларыбыз кулак ооруганда улпак коюшат эле дейт. Улпактын канчалык деңгээлде күчү жетет дейт, эми кулактын оорусун басканга. Улпак деген жана ундунчу, ундан болот го улпагы. Ошону жылтып коюу, ошону сыртына коюп, ошондой окшойт эми. Жылтып коюу, мындай айтканда. Кыргызча ушундай ыкмалар бар эмеспи? Жана полотенцени үтүктөп туруп кулакка коюу, ошонсу. Эми туура, жана ооруганда түн ичинде катуу оорутат да. Баштапкы ооруганда, башында ооруганда ошону койсо жакшы болот өзүчө. Бирок ичиндегини карап туруп, билип туруп койгон жакшы да. Билип туруп, эмне оору экен. Эгерде гной боло турган болсо, аны жылуу койсоң кайра ан сайын көбүп кетет да. Ошон үчүн жанагы гной жок болсо, жөн эле баштапкы ооруп алып, катаральный атит болсо, башында эле бүгүн ооруп калган болсо, ошондо жылуу койсо жакшы болот, ошондой нерселерди. Аны койсо болот, жана кээ биркиси тузду жылытып алып коюшат, ысытыпчы, кулакка басып ошондо. Алар ооруну басат туура.
Дагы суроо бар экен. Тиштен ириң тамагыма өтүп кетти, кестирип тазалаттык дейт. Тамак жуткурбой өөрүп жаткан азыр жакшы, бирок баштагыдай эле кулагым ооруган басылбай жатат. Не кылсак болот? Тиштен ириң болуп өтүп кеткенде жана тишти алдырып, ириңди тазалатып, ошол тишти дарылагандан кийин бул эми кулактын оорусу тиш аркылуу болуп жатат да. Кулактан болбой жатат да, кулактанчы. Бул тиш аркылуу болуп жаткан үчүн тиштин воспаление болгонун жана ириң дегенин ошону дарылап, ошону жакшы кылып, ошол антибиотиктерди ичип, противовоспалительный жана ченипар, кетанал ошолорду жазса, ошолорду ичип, ошолорду ичкенден кийин тиш жакшы болсо кулак жакшы болуп калат. Себеби кулакта ал аркылуу кулак менен жана нервтердин себебинен эле кулак оорутат да, инсандынча. Кулактын өзүндө эгерде оору бар болгон болсо, кулагын көрсөтүп койгон жакшы. Эгерде кулактын өзүндө, балким тиштен болуп жаткан болсо, ал тишти дарыласа, ал кулак жакшы болуп калат. Кийинки суроого кезек берсек, гайморитим бар болчу, мурдумдун үстү уюп ооруйт. Башым дагы ошондо кайсынысын көрсөтүшүм керек? Биринчи мурунму же баштыбы дейт. Биринчи мурунду көрсөткөн жакшы. Гайморит бар болгон болсо, аны рентген кылган жакшы. Рентген кылып, ошол жерде гайморой пазуха жана айттык го, боштукчалар бар. Ошол жерде канчалык деңгээлде ириң бар, канчалык деңгээлде жок, ошолор бар боло турган болсо, ошону биринчи лечение кылса, анан жакшы болот. Себеби көп учурда гайморитте жана баш катуу ооруйт да. Анан гайморит жок учурда, мындай оору жок учурда гайморит жана мурундан суу акпай, ириң акпай, жыттанбай, башка болбой, жөн эле мурду бүтүп жабыла бергенде дагы мээге мындай айтканда кислород толук жетпеди. Ошондон дагы мээ чарчап жана ооруп, баш ооруп, кес-кесте башты оорутуп, ушундай нерсе болуп калат. Жанагындай вазомоторный ринит, гипертрофический ринит дегенде мурундун ичинде жанагы леттер чоңоюп калганда, ошон үчүн биринчи лорго барып, лорго көрсөтүп, эгерде лор тараптан жакшы боло турган болсо, анда невропатологко барып көрүнсө жакшы болот. Анан невропатологко барса, невропатолог эми жана нервтерге дарылар, уколдор жазган болсо, бирок мурунда гайморит болуп калган болсо, анда ал дарылар мындай айтканда таасири болбой калат. Ошого биринчи лорго барып, лорду көрсөтүп, мурунду көрсөтүп, рентген кылдырып, ичинде кандай экен, жок эмне бар, эмне жок, ошону карап туруп, анан башка лечение кылса жакшы болот. Дагы суроо. Кулагым угат жакшынакай эле, бирок ооруп жатат. Не кылам дейт. Эми ошого кошумча тарсылдак жарылган жок. Бирок кулак ооруп атат да, мына ириң аккан жок, канаган жок. Тарсылдак бүтүн эле, бирок укпай атат. Ошону байкаш керек да, эгерде бүгүн кече ооруп жана мурун бүтүп калып, грипп болуп, ошондой болуп калган болсо, анда жана айттык го, жана жылуу басып, ысык басып кулаккачы. Ошондой кылып, эгерде бүгүндөн баштап грипп болуп калып, мурду бүтүп, суу агып, ошондой болуп калган болсо, анда жанагындай кулактын ичине тамыза турганда борный спирт, ошондойлордон тамызып койсо ал жакшы болот. Анан ал көптөн бери эле кес-кесте эле ооруп, кес-кесте башка болуп, ушундай болгон болсо, анда ал нервтин себебинен болуп калат да. Билинбей эле бизге берилген убакыт да аягына келип калыптыр. Сизге эркин микрофон, көрүүчүлөргө, угармандарга бир кайрылуу кылып койсоңуз болот. Алла разы болсун. Чакыргандарыңызга чоң рахмат. Ушундай бир элдерге кичине болсо дагы туура маалымат жеткизгенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген үчүн Аллага көп шүгүрлөрдү айтайлы. Аллах Таала балким пайдалуу кылып жеткизсен ушул нерсени, инсандарга пайдалуу болуп жеткизгени, Аллах Таала ушул нерсеге жеткизген болсун. Сиздер дагы өнүп өсө бериңиздер иншалла. Алла сиздердин өмүрүңүздөргө, ден соолугуңуздарга береке берсин. Бүгүнкү күндө ушундай бир адамдар жана айтканыбыз бүт бардыгы эле ошол бир кулактын ооруганы, мурундун бүткөнү, гайморит болгону, бардыгы эле учурларда ушундай бир ооруну эми Кудай Таала алыс кылган болсун, оорунун аркасынан шифа болот дейт. Оору жанагы келгенде инсандын күнөөсү тазаланат дейт. Адам ошол нерсеге оору келгенде, хадисте жанагы оору келгенде бир мейман келгенде кылып тосуп ал деген жери бар экен да. 3 күн конок кыл депчи. 3 күн үйүңө конок келсе, ошону 3 күн тосуп ал дейт го, мейман кыл дейт. Ошондой эле бизге келген оорулар бүт бардыгы Алла тараптан келет, өзүнөн өзү келбейт. Балким бир күнөө кылган себебинен келди. Ошого ушундай бир бүгүнкү күндө оору кулактан болгон болсо, ошого дарыгерге кайрылган жакшы. Өз алдынча эч качан лечение кылбаган жакшы. Кулак боюнчачы көп учурда өздөрү тазалап алып, башка кылып, жанагы
кулактан ириң агып калганда тазалап алышат, тазалап эле жүрө берет. Сыртын тазалап коет да, ичин тазалабай, ошентип жүрө берген себептен кулак перепонка жана тарсылдак тешиги чоңоюп кетип, угушу начарлап кетет. Ошого бат эле ошондой бир врачтарга барып, кайрылып, дарыгерлерге барып, келип, ошол жерге көрүнүп, леченияны алып турса жакшы болот угушундачы. Ошого кулак, мурун, тамак боюнча врачтар көп бүгүнкү күндө ошолорго барып кайрылып, дарыгерден өзүнүн бир советин алып, башка кылып, эгерде башка жактардан каралыш, көрүлүш кыйын болуп жаткан болсо бизге келсин. Бизде сенамет эмебиз, клиникабыз дайым ачык. Клиниканын дарегин айтып коюңуз. Баха магистра бар биздин, Баха магистра, ошо Баха менен өйдөгү түбүндө Садырбаева 369 эсиме чыккан. 369. Ошол жака келип, бизге кайрылып болот, бизге келсе, ошол жерге келип, лорго келдик десе, же алдын ала звонок кылып, ошол жака лорго келдик десе, жазып коюшат. Рахмат Кайрат мырза сизге. Алла разы болсун. Сизге дагы ден соолук болуңуз, иштериңизге ийгилик. Элибиздин ден соолугуна кам көрүп, кызмат кылып жүрөңүз. Иншалла, Алла разы болсун. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз аягына чыгып калды. Бүгүн сиздерге пайдалуу маалыматтарды бердик деп ишенебиз. Бүгүн кулак, мурун, тамак оорулары боюнча сүйлөштүк. Коногубуз болсо Сенамед клиникасында эмгектенген Сатаров Кайрат мырза болду. Кудай буйруса, кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.